Экинчи бөлүм. Дөөт өлөр күнү жакындап калганда уулу Сулайманга мындай керез айтты. Мына мен бардык адамдар баруучу жайга кеткени жатам. Сен болсо бекем, кайраттуу бол. Эмне гана кылба бардык нерседе, кайда гана барба, бардык жерде акыл эстүү болушуң үчүн Кудай Теңириңдин Мусанын мыйзамында жазылган мыйзамдарын, буйруктарын, көрсөтмөлөрүн, осуяттарын аткар. Анын жолдору менен жүр, анын келишимин сакта. Теңир өзүнүн мен жөнүндө айткан сөзү аткарылышы үчүн мындай деген эле: эгерде сенин уулдарың чын жүрөктөн, жан дили менен менин алдымда туура жүрүү үчүн өздөрүнүн жолдоруна көз салып жүрсө, анда сенин тукумуңдан Исраилдин тагында отурган адам үзүлбөйт. Серуянын уулу Жояптын мага эмне кылганын, Исраилдин эки аскер башчысы Нейир уулу Абенер менен Жетер уулу Амасага эмне кылганын, бейпил убакта кан төгүп, аларды кандай өлтүргөнүн, белиндеги курун, бутундагы бут кийимин канга боегонун билесиң. Ошондуктан акылга салып иш кыл. Анын ак чач башын өлгөндөр жаткан жайга тынчтык менен жөнөтпө. Ал эми Гилаттык Барзилай уулдарына жакшылык кыл. Алар сенин дасторконуңдан тамактангандардын арасында болсун. Анткени агаң Абушаломдон качып жүргөнүмдө алар мага жардамга келишкен. Сенде Бенжамин уруусундагы Бакуримдик Гейранын уулу Шемей да бар. Мен Маханаимге бара жатканда ал мени абдан жаман сөздөр менен тилдеген. Бирок ал мени Иордандын жанынан тосуп чыкканда, мен ага Теңир менен мен сени кылычтап өлтүрбөйм деп ант берип койгом. Сен болсо аны жазасыз калтырба. Анткени сен акылдуу адамсың. Ага эмне кылышты билесиң. Анын ак чач башын өлгөндөр жаткан жайга канга боеп жөнөт. Ошентип Дөөт ата бабаларына кошулду. Анын сөөгү Дөөттүн шаарына коюлду. Дөөт Исраилга 40 жыл падышачылык кылды. Ал 7 жыл Хеброндо, 33 жыл Иерусалимде падышачылык кылды. Сулайман атасы Дөөттүн тагына отурду. Анын падышачылыгы абдан бекем болду. Падышанын кагыттан төрөлгөн уулу Адония Сулаймандын энеси Батшебага келди. Батшеба тынчтык менен келдиңби деп сурады. Адония болсо тынчтык менен деп жооп берди. Анан мындай деди: "Сага айтчу сөзүм бар." Батшеба ага айта бер деди. Адония мындай деди: "Сен билесиң, падышачылык мага таандык эле. Бүт Исраил мени өздөрүнүн падышасы катары карачу. Бирок падышачылык менден четтеп, менин бир тууганыма тийди, анткени бул Теңирден болду. Эми сенден бир нерсе сурайын, жок дей көрбө." Ал ага айт деди. Адония: "Сулайман падыша менен сүйлөш. Суранам сенден, анткени ал сага жок дебейт. Шунамдык Абишаганы мага аялдыкка берсин" деди. Батшеба мындай деди: "Болуптур, сен жөнүндө падыша менен сүйлөшөйүн." Батшеба Адония жөнүндө сүйлөшүү үчүн Сулайман падышага кирди. Падыша ордунан тура калып таазим кылды да тагына кайра отурду. Падышанын энесине да такты коюшту. Ал анын оң жагына отуруп мындай деди: "Сага бир кичине өтүнүч менен келдим, жок дебе" деди. Падыша ага: "Сурагын энеке, сага кантип жок дейин" деди. Энеси ага: "Бир тууганың Адонияга шунамдык Абишаганы аялдыкка бер" деди. Сулайман падыша энесине: "Шунамдык Абишаганы эмне үчүн Адонияга сурап жатасың? Анда ага падышачылыкты да кошо сура. Анткени ал менин улуу агам, ыйык кызмат кылуучу Абиятар менен Серуянын уулу Жояп анын достору" деп жооп берди. Анан Сулайман Теңир менен мындай деп ант берди: "Адония ушул сөзү үчүн өз өмүрү менен жооп бербей турган болсо, анда Кудай мени жазаласын, катуу жазаласын. Мени бекемдеп атам Дөөттүн тагына отургузган, өз айткандай мага жана менин тукумума падышачылыкты берген Теңир тирүү. Адония ушул күнү өлүшү керек." Анан Сулайман падыша Жояттын уулу Бенаяны жиберди. Ал Адонияны өлтүрдү. Ошентип ал өлдү. Ал эми ыйык кызмат кылуучу Абиятарга падыша: "Өз жериң Анатотко кет. Сен өлүмгө татыктуусуң. Бирок азыр мен сени өлтүрбөйм, анткени сен атам Дөөттүн алдында эгедер Теңирдин келишим сандыгын көтөрүп жүргөнсүң. Атам тарткан азапты сен да тарткансың" деди. Сулайман Абиятарды Теңирге ыйык кызмат кылуудан четтетти. Ошентип Теңирдин Шилодо элинин тукуму жөнүндө айткан сөзү аткарылды. Бул жөнүндө Жояпка да жетти. Ал Сулайман жакка ообой, Адония жакка оогон эле. Ошондуктан Жояп Теңирдин жыйын чатырына качып барып, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүн кармады. Жояптын Теңирдин жыйын чатырына качып барып, курмандык чалынуучу жайдын жанында турганын Сулайман падышага билдиришти. Сулайман Жоят уулу Бенаяны барып аны өлтүр деп жиберди. Беная Теңирдин жыйын чатырына келип, ага мындай деди: "Падыша сага бери чык деп жатат." Жояп болсо: "Жок, мен ушул жерде өлгүм келет" деди. Беная падышага: "Жояп ушинтип айтты, мага ушинтип жооп берди" деп жеткирди. Падыша ага мындай деди: "Аны өзү айткандай кылып өлтүрүп көргө кой. Жояп төккөн күнөөсүз канды менин жана атамдын тукумунун мойнунан алып ташта."
Өзүнөн мыкты, айыпсыз эки жоокерди өлтүргөндүгү үчүн алардын каны анын мойнунда болсун. Ал атам Дөөткө билдирбей, Исраилдин аскер башчысы Нейир уулу Абенерди жана Жүйүттүн аскер башчысы Жетер уулу Амасаны кылычта өлтүргөн. Алардын каны түбөлүккө Жояптын жана анын тукумунун мойнунда болсун. Ал эми Дөөткө, анын тукумуна, үй бүлөсүнө, тагына Теңирден түбөлүккө тынчтык болсун. Жоят уулу Беная барды да Жояпты кылыч менен сайып өлтүрдү. Ал чөлдөгү өз үйүнө коюлду. Сулайман падыша Жоят уулу Бенаяны Жояптын ордуна аскер башчы койду. Ыйык кызмат кылуучу Садокту болсо Абыятардын ордуна койду. Падыша Шемейди чакыртып ага мындай деди: Иерусалимге үй салып, ушул жерде жаша. Бул жерден эч жака чыкпа. Билип кой, чыккан күнү, Кидрон суусунан өткөн күнү сөзсүз өлөсүң. Өз каның өз мойнуңда болот. Шемей падышага мындай деди: Жакшы болот, мырзам падыша кандай буйруса, кулуң ошондой аткарат. Ошентип Шемей Иерусалимде көпкө жашады. Бирок 3 жылдан кийин Шемейдин эки кулу Гат падышасы Мааханын уулу Акиштикине качып кетти. Шемейге: Сенин кулдарың Гатта деп айтышты. Шемей турду да эшегин токуп кулдарын издеп таап келүү үчүн Гатка, Акиштикине жөнөдү. Гаттан Шемей кулдарын алып кайтып келди. Шемейдин Иерусалимден чыгып Гатка барып келгенин Сулайманга билдиришти. Ошондо падыша Шемейди чакыртып ага мындай деди: Билип кой, сен чыккан күнү бир жакка барган күнү сөзсүз өлөсүң деп Теңир менен ант бербедим беле? Сен мага жакшы болот дебедиң беле? Эмне үчүн сен Теңир алдында ант берип айткан буйругумду аткарган жоксуң? Анан падыша Шемейге мындай деп айтты: Атам Дөөткө жасаган жамандыгыңдын баарын билесиң. Жүрөгүң да билет. Ошол жамандыгыңды Теңир өз мойнуңа салсын. Ал эми Сулайманга Теңир батасын берсин. Теңир алдында Дөөттүн тагы түбөлүккө бекем болсун. Падыша Жоят уулу Бенаяга буйрук кылды. Ал барып Шемейди өлтүрдү. 6 бөлүм. Бир туугандар, кандайдыр бир күнөө жасап айыбы ачылган адамды силер рухтун жетеги менен жашагандар момундук менен оң жолго салгыла. Бирок өзүңөрдө азгырылып кетпеш үчүн сак болгула. Бири-бириңердин кыйынчылыгыңарды көтөргүлө. Ошентип Машаяктын мыйзамын аткарасыңар. Анткени эгерде кимдир бирөө чынында эч ким эмес болуп туруп өзүн жогору бааласа, ал өзүн өзү алдайт. Ар ким өзүнүн ишин текшерсин. Ошондо ал башка бирөө тарабынан эмес, өзү тарабынан мактоого ээ болот. Анткени ар ким өз жүгүн өзү көтөрөт. Насаат алып жаткан адам колунда болгон нерсесин өзүнүн насаатчысы менен бөлүшсүн. Алданбагыла. Кудайшылдың болбойт, анткени адам эмнени сепсе, ошону орот. Себеби өзүнүн күнөөкөр табиятына сепкен адам күнөөкөр табиятынан чирий турган нерсени алат. Ал эми рухка сепкен адам рухтан түбөлүк өмүрдү алат. Жакшылык кылып жатып кейибейли, анткени алсырап калбасак өз учурунда жыйнап алабыз. Ошондуктан убакыт барда бардыгына, айрыкча ишенимибиз бирлерге жакшылык кылалы. Карагылачы, мен өз колум менен чоң тамгалар менен жазып жатам. Адамдык табияты боюнча беделдүү болгусу келгендердин бардыгы Машаяктын айкаш жыгач үчүн куугунтукка алынбоолору үчүн гана силерди сүннөткө отурууга мажбур кылып жатышат. Анткени сүннөткө отургузулгандардын өздөрү да мыйзамды аткарышпайт. Бирок алар силердин денеңер менен мактаныш үчүн силердин сүннөткө отургузулушуңарды каалап жатышат. Мен болсо Теңирибиз Иса Машаяктын айкаш жыгачынан башка эч нерсе менен мактангым келбейт. Мен бул дүйнө мен үчүн айкаш жыгачка кадалган. Анткени Машаяк Иса жолунда сүннөткө отургузулуу же сүннөткө отургузулбоо маанилүү эмес, жаңадан маанилүү. Ушул эреже боюнча жашагандардын бардыгына жана Кудайдын Исраил элине Кудай тынчтыгын берип, ырайымын төгө берсин. Мындан ары эч ким мага кыйынчылык келтирбесин, анткени мен Теңир Исанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм. Бир туугандар, биздин Теңирибиз Иса Машаяктын ырайымы силердин рухуңар менен бирге болсун. Амин. 33 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, өз элиңдин уулдарына сүйлө, аларга мындай де: Эгер мен кайсы бир жерге кылыч каптатсам, ошол жердин эли өзүнүн арасынан бир адамды алып, аны өздөрүнө сакчы кылып койсо, ал адам ошол жерге каршы келе жаткан кылычты көрүп, сурнай тартып өз элин эскертсе, ким сурнай үнүн угуп бирок өзүн сактабаса, анда кылыч келип аны колго түшүрөт. Анын каны өз мойнунда болот.
Ал Сурнай үнүн уккан, бирок өзүн сактаган эмес. Анын каны өз мойнунда болот. Өзүн сактаган адам өз өмүрүн сактап калат. Эгерде сакчы кылычтын келе жатканын көрүп Сурнай тартпаса, эл эскертилбесе, кылыч келип алардын бир кишинин жанын алса, анда анын жаны өз күнөөсү үчүн алынды. Бирок анын канынын кунун сакчыга төлөтөм. Сени да, адам уулу, мен Исраилга сакчы койдум. Сен менин оозумдан чыккан сөздү угуп, аларды менин атымдан эскертесиң. Мен мыйзамсыз сен өлөсүң деп айтканда, сен мыйзамсызды өзүнүн жолунан сакташ үчүн эч нерсе айтпасаң, анда ал мыйзамсыз киши өз күнөөсү үчүн өлөт. Бирок анын канын сага төлөтөм. Эгерде сен жолунан бурулуу жөнүндө айтып, мыйзамсызга эскертсең, бирок ал өзүнүн жолунан бурулбаса, анда ал өз күнөөсү үчүн өлөт. Сен болсо өз жаныңды сактап калдың. Сен, адам уулу, Исраилга айт: силер, биздин кылмыштарыбыз жана күнөөлөрүбүз өз мойнубузда, биз алардан чирип бара жатабыз, эми биз кантип жашайбыз дейсиңер? Аларга айт: мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Мен күнөөкөрдүн өлүмүн каалабайм, тескерисинче, мен күнөөкөрдүн өз жолунан бурулуп, тирүү калышын каалайм. Бурулгула, өзүңөрдүн жаман жолуңардан бурулгула. Исраил эли, силерге өлүмдүн эмне кереги бар? Сен, адам уулу, өз элиңдин уулдарына айт: кылмыш кылган күнү адил адамды өзүнүн адилдиги сактап калбайт. Мыйзамсыз адам өз мыйзамсыздыгынан бурулган күнү мыйзамсыздыгы үчүн өлбөйт. Ошол сыяктуу эле адил адам да күнөө кылган күнү өзүнүн адилдиги үчүн тирүү калбайт. Мен адил адам жөнүндө ал тирүү болот деп айткандан кийин, ал өзүнүн адилдигине ишенип, адилетсиздик кылса, анда анын адилет иштеринин эч бири эске алынбайт. Ал өзү кылган адилетсиздиги үчүн өлөт. Ал эми мыйзамсыз адамга сен өлөсүң деп айткандан кийин, ал өз күнөөлөрүнөн бурулуп, акыйкаттык жана адилеттик боюнча иш кылса, эгерде бул мыйзамсыз адам күрөөгө алганын кайтарып берсе, уурдаганын төлөп берсе, эч кандай жаман иштерди жасабай, өмүрдүн мыйзамдары менен жүрсө, анда ал өлбөйт, тирүү болот. Анын эч бир күнөөсү эске алынбайт. Ал акыйкаттык жана адилеттик боюнча иш кыла баштады, тирүү болот. Сенин элиңдин уулдары Теңирдин жолу туура эмес деп жатышат, бирок өздөрүнүн жолу туура эмес. Эгерде адил адам өзүнүн адилдигинен баш тартып, мыйзамсыздык кыла баштаса, ал ошол үчүн өлөт. Эгерде мыйзамсыз адам өзүнүн мыйзамсыздыгынан баш тартып, акыйкаттык жана адилеттик боюнча иш кыла баштаса, ал ошол үчүн тирүү болот. Бирок силер Теңирдин жолу туура эмес деп жатасыңар. Исраил эли, мен силердин ар бириңерди өз жолдоруңарга жараша соттойм. Биздин туткундалып кеткенибизге 12 жыл 15 ай 5 күн болгондо Иерусалимден качып кутулган бир адам мага келип, шаар кыйратылды деди. Бирок качып кутулган адам келгенге чейин эле кечинде Теңирдин колу менин үстүмдө болгон. Ал адам мага келердин алдында эртең менен Теңир менин оозумду ачты. Менин оозум ачылып, ошондон кийин кайра сүйлөй баштадым. Анан мага Теңирден сөз болду: адам уулу, Исраил жериндеги урандыга айланган жерлерде жашаган адамдар, Ибрайым жалгыз болчу, ал ушул жерди ээлик алган. Биз болсо көппүз, ошондуктан бизге ушул жер ээликке берилди деп жатышат. Ошондуктан аларга айт: Кудай Теңир мындай дейт: силер этти каны менен кошо жеп жатасыңар. Көзүңөрдү өзүңөрдүн жасалмак кудайларыңарга көтөрүп жатасыңар жана кан төгүп жатасыңар. Анан жерди ээлегиңер барбы? Силер өзүңөрдүн кылычыңарга таянып жатасыңар, жийиркеничтүү иштерди жасап жатасыңар, бири-бириңердин аялдарыңарды булгап жатасыңар. Анан жерди ээлегиңер барбы? Аларга мындай деп айт: Кудай Теңир мындай дейт: мен тирүүмүн. Урандыга айланган жерлерде жашагандар кылычтан кырылышат, ачык талаада жашагандарды жырткычтарга жем кылам. Ал эми чептерде жана үңкүрлөрдө жашагандар жугуштуу оорудан өлүшөт. Жерди урандыга жана чөлгө айлантам. Анын күчүнүн текебердиги жок болот. Исраил тоолору ээн калат. Ал жерден эч ким өтпөй калат. Алардын бардык жийиркеништери үчүн жерди урандыга жана чөлгө айландырганымда менин Теңир экенимди билишет. Адам уулу, сен жөнүндө өз элиңдин уулдары дубалдардын жанында, эшиктеринин алдында сүйлөшүп жатышат. Бири-бирине, ар бири өз бир тууганына: жүргүлө, Теңирден кандай сөз чыкканын угалы деп жатышат. Алар сага элдик жыйынга келгенсип келип жатышат. Менин элим сенин бет алдыңда отуруп алып, сенин сөздөрүңдү угуп жатат, бирок аларды аткарбайт. Анткени алар ооздору менен жалган убада беришет. Жүрөктөрү болсо өздөрүнүн керт башынын кызыкчылыгын ойлойт. Сен алар үчүн үнү мукам күү аспапта жакшы ойногон, сүйүү ырларын ырдаган ырчыдайсың. Алар сенин сөздөрүңдү угуп жатышат, бирок аларды аткарышкан жок. Бирок ал жүзөгө ашканда, мына ал азыр эле жүзөгө ашып жатат. Алар өздөрүнүн арасында пайгамбар болгонун билишет. 80-забур. Ырчылар тобунун башчысына Гат асбабы менен Асаптын забуру.
Биздин тирегибиз болгон Кудайга кубаныч менен ырдагыла. Жакыптын Кудайына кубанычтуу үн салгыла. Забурду алгыла. Дапты, мукам үндүү кыл аспапты забур менен кошо бергиле. Ай жаңырганда белгиленген убакта биздин майрам күнү сурнай тарткыла. Анткени бул Исраил үчүн мыйзам, Жакып үчүн Кудайдын буйругу. Кудай бул мыйзамды Жусуп Мисир жеринен чыкканда ага күбө болсун деп бекитти. Жусуп ал жерде өзү билбеген тилди угуп жүргөн. Теңир мындай деди: "Мен андан оор жүктөрдү алып салдым. Анын колдору себеттерден бошоду. Кыйынчылыкта мени чакырдың, ошондо мен сени куткардым. Мен сага добулдун арасынан жооп бердим. Сени Мериба суусунун жанында сынадым. Элим, ук, мен сага күбөлөндүрөм. Исраил, о сен мени уксаң гана. Сенде башка Кудай болбосун, бөлөк элдин Кудайына сыйынба. Мен Теңирмин. Сени Мисир жеринен алып чыккан Кудайыңмын. Оозуңду чоң ач, мен аны толтурам. Бирок өз элим менин үнүмдү укпай койду. Исраил мага моюн сунбай койду. Ошондуктан мен аларды өздөрүнүн көшөргөн жүрөгүнүн эркине калтырдым. Өздөрү каалаган жол менен жүрө берсин дедим. О өз элим мен укса гана, Исраил менин жолдорум менен жүрсө гана, анда мен алардын душмандарын тез эле моюн сундурар элем. Колумду аларды куугунтукка алгандарга бурар элем. Теңирди жек көргөндөр аларга кошомат кылып турар эле. Ал эми алардын жыргал турмушу дайыма улана бермек. Мен аларды эң жакшы буудай менен азыктантар элем. Тоо балына тойгузар элем." 81 забур. Кудай кудайлардын арасында турду. Ал кудайлардын арасында өз өкүмүн билдирди. Качанкыга чейин силер адилетсиз сот жүргүзө бересиңер? Канчага чейин ыймансыздарды жактай бересиңер? Жакыр менен жетимге туура өкүм чыгаргыла. Эзилгенге жана жардыга адилеттик кылгыла. Жакыр менен алсызды куткаргыла. Аларды ыймансыздардын колунан бошоткула. Алар билишпейт, түшүнүшпөйт, караңгылыкта жүрүшөт. Ошондуктан жердин негизи титиреп жатат. Мен айттым, силер кудайларсыңар. Баарыңар эң жогорку Кудайдын уулдарысыңар. Бирок силер бардык адамдардай эле өлөсүңөр, бардык төрөлөрдөй эле кулайсыңар. Ордуңдан тур, Кудай жерди сотто. Анткени сен бардык элди мурастап аласың.